Бүгүн 10-июнда Чүй облусунун Панфилов районунда уюшкан кылмыштуу топтордун ишине бөгөт коюу, курал-жарак жана ок-дарылардын мыйзамсыз жүгүртүү фактыларын аныктоо боюнча ыкчам издөө иштеринин алкагында кароосуз калган үйгө тинтүү жүргүзүлгөн. Натыйжада курал-жарак, ок-дары сакталган жай табылды деп билдирет УКМКнын басма сөз кызматы. Жашыруун жайдан 9 мм Макаров тапанчасы, магазини жана 10 огу менен чет өлкөдө чыгарылган белгисиз 8 мм тапанча, бир кесилген мылтык, 2 мергенчилик куралы, 12 жана 16 калибр менен 2 курал, 8 огу менен, 1 реактивдүү сигналдык, 1 мергенчилик бычак, 1 кара түстөгү бет кап табылган. Учурда тиешелүү тергөө оперативдик иштери жүргүзүлүүдө. Жер участоктарын өткөрүп берүү жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү мыйзам долбоору бүгүн 10-июнда Жогорку кеңештин жыйынында каралды. Мыйзамда Чүй менен Ош облустарында жалпы 1645 гектар жер трансформация болору жазылган. Чүйдүн Аламүдүн жана Сокулук райондорундагы жана Ош шаарына жакын жайгашкан айыл өкмөттөргө тиешелүү жер тилкелер мыйзамдашат. Ал жерлерде 10 миңден ашык үй уруксаты жок салынып калган деп билдирди министрлер кабинетинин өкүлү Нурлан Шерипов. Белгилүү болгондой, Кыргызстандын аймагында Айдоо аянты катары көрсөтүлгөн 13 миң гектар жерге турак жайлар салынып калган. Коронавирус пандемиясынан улам Кыргызстанга кирүүнүн жаңы алгоритми бекитилди. Башка мамлекеттен келип жаткан кыргыз жарандарына, чет элдиктерге жана ички каттамдарды пайдалангандарга төмөнкү талаптар коюлат. Соңку 72 саат аралыгында коронавирусту аныктаган тест тапшыргандыгы тууралуу маалымдама же болбосо COVID-19 илдетине каршы вакцина алгандыгы тууралуу күбөлүк. Бул тууралуу экономика жана финансы министрлиги алдындагы туризм департаменти кабарлап, бул эреже туристтерге да таандык экендигин билдирди. 5 жаштан чоң балдарга да жогорудагы документ алынышы керек. Эмделген туристтер 19-июндан баштап учак аркылуу 12-июндан кургактагы чек ара пункттарынан Кыргызстанга кирсе болот. Кыргызстан менен Туркиянын ортосундагы аба каттамдардын саны көбөйөт. Бул тууралуу Түрк президенти Реджеп Тайип Эрдоган 9-июнда билдирди. Ал эми Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров буга чейинки каттамдардын саны 28ге көбөйгөнүн кошумчалады. Президенттин Туркияга расмий иш сапары 9-июнда башталган. Ал 11-июнга чейин Туркиянын улуу улуттук жыйынынын төрагасы Мустафа Шентоп менен дагы жолугушат. 10-июнга караган суткада өлкөдө дагы 494 кишиден вирус аныкталды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Эң көп учур Бишкек шаарында катталды. COVID-19 илдетинен Бишкек шаарында 4, Чүй облусунда 1 бейтап каза болду.